катынып кымтынып, бекинип жашынып жашайт. Алгач денеге жашынат? Сыртынан кийимге, анын сыртынан бет кабына, башка образга жашынат. Биз өмүр бою жашынып келе жатабыз. Эмнеден улам? Коркобузбу? Кимден? Элдин оюнанбы? Эл жаман ойлоп калса эмне болот? Жан дүйнөңдө кыжалат болосуңбу? Эмнеге кыжалат болосуң? Сүйүлбөй калган үчүнбү? Башкаларга сүйүлүп башкалардын көзүнө, көңүлүнө кирүүбү ошончолук маанилүүбү? Өзүңө жагышчы. Сен өзүңө канчалык деңгээлде жагасың? Көзгүнүн алдында да, абийириңдин алдында да жыпжылаңач чечинип алып, өзүңдү бир карап көрдүң беле? Өзүң канчалык деңгээлде жагат экенсиң? Өзүң менен өзүң чындыкка чыктың беле? Каталарыңды эсептеп, моюндап көрчү. Биз өзүбүздөн иренжип, жашынарыбызды билет белеңиз. Биз өзүбүздү кабыл алганыбыз, сүйбөгөнүбүз үчүн башка бирөөгө жагуу ушунчалык маанилүү. Уктуңуз беле? Сен өзүңдүн ким экениңди, эмнеге татыктуу экениңди, өзүңө канча баа берериңди так билгенде гана башканын ою менен эсептешпей каласың. Эй адам баласы, жашынба, чык бери. Абийириңдин алдында чечин, жыңылаштан. Жалал Абадта 15 жаштагы кыз өз агасынан төрөдү. Сузак районунда 15 жаштагы кыз бир тууган агасынан көз жарды. Маалыматты Турмуш басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, жашы жетелик өспүрүм облустук төрө түйүндө төрөгөн. Учурда эне баланын абалы жакшы. Жашы жетелик кыз кош бойлуу болгонун билген эмес. Аны бир туугандары сокур ичеги болгон деген ой менен ооруканага жеткиргенде гана билишкен. Бир туугандардын апасы учурда Россияда иштейт. Кыз менен 2000-жылы туулган агасы былтыркы жылдын күз мезгилинде мас абалда жыныстык катнашта болуп, эртеси кечирим сураган. Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы маалыматты тастыктап, үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү кыздын жакындары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдиришти. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы бул факт боюнча топтолгон материал Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жаздык кодексинин 164-беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Учурда иштер келип жатат. Булак элдик медиа.